Diamond Princess kemesinde dagы 67 kişi koronavirusты жугузуп алганы, арасында Кыргызстандын bir жараны бар экени массалык маалымат каражаттарында жазылды. Diamond Princess саякат кемеси вирустун айынан 3 февралдан тартып, Япониянын жээгине келгенден бери карантинде турат. Карантин 19 февралда бүтөөрү айтылган. Соңку маалымат боюнча кемеде баш аягы 3000ден ашык киши бар. Алардын ичинен 450дөн көбүнө коронавирус жукканы аныкталды. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Япониянын Йокогама портундагы круиздик кемедеги кыргыз жараны боюнча маалымат таратты. Ага ылайык Кыргызстандын жараны коронавирус жуктурушу мүмкүн деген шек жаралган. Министрлик Япониянын мекемелеринин маалыматынын негизинде кыргызстандыктын дене табы көтөрүлбөгөнүн, ал өзүн жакшы сезип жатканын жана учурда эч кандай дарылоого муктаж эмес экенин билдирди. Кыргызстандын Япониядагы элчилиги Diamond Princess круиздик кемесинде коронавирус жугузганы айтылган. Кыргызстандын жараны менен 6 февралдан бери байланышып жатат. Элчилик Япониянын Тышкы иштер министрлиги жана саламаттыкты сактоо министрлиги менен дайыма байланышта. Маалыматка ылайык 8 январдан бери Кыргызстанга 7054 адам Кытайдан келген. Алардын 190-ы кытайлык жарандар, калгандары кыргызстандыктар. Кыргызстанга кирген 123 адам коронавируска каршы дарыгерлердин көзөмөлүндө болсо, дагы 591 киши жашаган жериндеги медициналык мекемелердин текшерүүсүнөн өтүп турууга милдеттендирилген. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында Кытайдан Кыргызстанга учуп келген кош бойлуу келин Бишкектеги перинаталдык борбордун өзүнчө палатасына жаткырылды. 24 жаштагы келиндин курсагындагы түйүлдүккө 32 жума болгон. Ал Кытайдагы университеттердин биринде окуп жаткан. Келин 16 февраль күнү Москва аркылуу учуп келген. Бишкекке конгондон кийин толук изилдөөдөн өтүү үчүн жугуштуу оорулар клиникасына жиберилген. Ал Ухандын оору чыккан Хубей провинциясында болгон эмес, Леонинг провинциясынын Шеньян шаарында жашаган. Кош бойлуу келин коронавирус жана грипп инфекцияларынан толук иликтенип, жыйынтыгында оору жуктурбаганы аныкталган. 16 февраль күнү саат 20:40 чамасында ичи ооруй баштагандан кийин дарыгерлер аны төрөт үйүнө жеткиришкен. Учурда келин өзүнчө палатага жайгаштырылган, абалы канааттандырарлык. 14 февралда биостатист жана эпидемиолог Айра Лонжини коронавирусту жер планетасынын калкынын 3-2 бөлүгү жуктурушу ыктымал экендигин айтты. Анын эсеби боюнча вирус ар бир бейтаптан 2-3 кишиге жугушу мүмкүн. Оорунун көбөйүшүн экспресс тесттин жоктугу да шарттайт. Изоляция менен карантинда бул оорунун токтошуна жардам бербейт деп билдирген. Буга чейин Кытай адистери аталган оорудан айыктыруу үчүн эффективдүү жолду табышкандыгын айтышкан болчу. Ал ыкма боюнча бейтаптарга коронавирустан айыккан кишилердин кан плазмасын куюшкан. Бул ыкма оң жыйынтыгын берип, оор абалда турган бейтаптардын абалы жакшыра баштаган. Бул ортодо Кыргызстанда коронавирус жаныбарлардын арасында бар экени айтылды. Жогорку кеңештин отурумунда ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Калысбек Жумаканов билдирди. Жумаканов бул вирус бронхит оорусун жуктурган үй канаттууларында бар экенин айтты. Коронавирустун 50дөн ашуун түрү эсептелинген. Үй канаттуулары, ит жана мышыктардын арасында коронавирус бар. Жаныбарлардын арасында өзүнө тиешелүү коронавирусу боло берет. Ал эми бул Кытайдан чыккан вирус мутацияга дуушар болгон. Белгисиз вирус адамдардын арасында жайылып жатат. Кыргызстанда коронавирусту жуктургандар азырынча каттала элек. АКШнын Токиодогу элчилиги Diamond Princess кемесиндеги жүргүнчүлөрдүн арасындагы америкалыктар 2 учак менен АКШга жөнөтүлгөнүн билдирди. 17 февралда АКШнын мамлекеттик департаменти саякат кемесинен эвакуацияланган 300 америкалык жарандын ичинен 14 адамдан илдеттин белгилери табылганын жарыялады. Маалыматка ылайык, коронавирусту жуктургандардын саны 71 миңден ашты. Анын ичинен 70 миңден ашууну Кытайда катталган. Каза болгондордун саны 1770 адамга жетти. Бул тууралуу 17 февралда Кытайдын саламаттыкты сактоо улуттук комиссиясы билдирди. Акыркы бир сутка ичинде вирус жаңыдан жуккан 2048 киши катталган. Бир сутка ичинде каза болгондордун саны 105 адамга жеткен. Өткүрбек Рахманов, Регион.